нече жолу максат коюп, анан ушу 6 класста русский язык в 6 классе деп орусча айта берейинчи. Сабактын темасы бизде орус тилинде мындай да бир сабакта 2 тема коюлат. Речевая, грамматическая тема. Экскурсия в музей изобразительных искусств – это речевая тема. И грамматическая тема – дательный падеж с предлогом «как». Кайсы теманы тандайыз, эмнен жөнүндө иштейбиз. Негизи могу кыргыз класста балдардын бир көйгөйү бар да, окончание падежа. Ошондуктан ушу теманы атай алдык да, ушу теманы алып байкоо жүргүзөлү деп. Биринчи эле сабакты балдарга багы теманы айтылбастан эле ушу балдарга көркөм өнөр музейине саякат деп ушундан баштадык да. Ошондон кийин окуучуларга суроо берилди да, что такое искусство деп. Жоопторун айтты. Анан балдарга кыргызча котордук да, искусство бул деген көркөм өнөр деп. Анан ошондон анан виды искусства деп балдардан сурасак, эми айтышты балдар. Кино дешти, музыка деди. Анан ошондон балдарга ошо болгон виды искусства мы показали на экране. Анан айттык да, искусство деген – это творческая работа человека. Жөнөкөй сөз менен творческая работа человека. Анан ушул видеодон кийин эле ушу орус тилинде Семен Чуйков деген биздин художник жөнүндө көнүгү бар да. Биринчи ошо көнүгүнү окуп, Чуйков жөнүндө кичинекей өмүр баянын айтып, анан ушул жерден көнүгүдөн жанагы задать вопросы к выделенным словам деген болду да. Мына подошли к месту, подлежал к сцене. Анан балдар ошо Чуйков жөнүндө өтүп, окуп, анан ушу суроолорго жооп берди. Ошентип жанагы речевая темадан мы перешли к основной грамматической теме. Анан ошо көнүгүдөн кийин балдар өздөрү определили тему урока. Я сказала: ребята, какая тема урока? Спросила, они сказали: дательный падеж. Ошондо грамматическую тему мы связали с речевой темой. Көрсөттүк да, мисалы деген, мен өзүм делечи, билбептирмин, что Семен Чуйков. Что вы видите на картине? Так, что вы видите? Давайте руки поднимать сама. Джайло. Это что значит? Летнее пастбище. Молодец. Знаете, что ты видишь? Горы, горы. Какие горы? Высокие. Так. Что еще? Природа. Природа. Это... Что ты видишь, Мурат? Юрту? Юрту, так. Что еще? А у порога юрты? Мы кого видим у порога юрты? Кто-то есть? Значит, девушка, да, с ребенком, или женщина с ребенком. А как вы думаете, почему такое название дал Семен Чуйков своей картине? Почему он дал такое название? Прикосновение к вечности. Смотрите, какое небо, прекрасное небо, белоснежные горы, летнее пастбище. Чуйковтың сүрөттөрүнөн кийин мы перешли к выполнению упражнения. Моврики көнүгүдө дагы балдар деген жанагы биринчи музейге саякат болчу, анан ошол музей жөнүндө
көлігін атқарып, ана ол қашқан ішінде сөздерді, жаңағы дательный падежді қойып та, употребить слова в дательном падеже. Они правильно употребляют падеж и окончание. Анан кейінгі тапшырма, работав в группах. Заранее детей, когда мы разделили на группы, башында айтпай қалдырмын, анан ушол биздин темаға лайық балдар деген ушол сөздерді подобрать в данном словам существительный, употребитель в дательном падеже. И муну балдар бадель аткарып койушту да, жакшы тапшырма болду. Анан кийинки свет өчүп калып, ал свет өчүп калгандан кийин бизде деген экранда деген тапшырма болчу, тесты были. И біз алмаштырып қойдық та, ол заданияда астында тесттер болду, анан кейін бұл тапшырма. Вставьте пропущенные буквы, определите склонение, род, падеж существительного. Ол жерден чипирок менен эки бөлүнгө өтүрдүк да. Себеби деген ол жерде балдар деген, кроме того, что вставляли пропущенные буквы, они должны были еще определить род, склонение, падеж. Орыс тілінде бар определить орфограмму. Ребята не просто оставляют пропущенные буквы, они должны точно сказать, что это за орфограмма. Допустим, вот в слове «узкой» буква «з» пропущена левей, это орфограмма, значит, звонкие, глухие, согласные, и как проверить? Сразу они дают нам определение. Или, допустим, скалистая говеда безударные гласные. Балдар, мундайда? Определяю склонение падеж. Школа она моя, основное склонение, женский род. В чем определю падеж? Лететь самолетом. Самолет он мой, второе склонение мужской род. Лететь чем? Кейінгі тапшырма, мондай сүйлемдер берілді 3 группаға. И балдар деген ушу жерден должны были разобрать предложение по членам. Как раз и последнее задание было фонетический разбор. Мундайда? Тебя очень таким интересным. Фонетический разбор и определить склонение рода. Вот это задание тебе было интересно, да? Больше всего, да? Были какие-то трудности сегодня на уроке для тебя? Какие-то задания были трудные? Не было? Фонетический разбор, тест, он был такой средний. Еще было интересно, когда вы показали видео про друзей. Вот это, конечно, жалко. Анан муреге кемчиликтер жөнүндө айта берейин деп, эми мындайда баягы работа в парах деп кыскача эле тест берилди 10 суроодончу. Анан ошол жерде 3 бала аткара албай калды ошол тесттичи. Мындай чечимге келдим да, бизде Аида Бектуровна тест жүргүзүп атпайбы? Анан өткөндө айтылган беле, мисалы деген сентябрда өткөн теманы февраль-мартта берсе, балдар унутуп калады. Вот ушундай эле картина здесь была. Мисалы ушул тестте сентябрда өткөн теманы азыр декабрь балдар унутуп калады. И ошол нерсени көрсө деген ежедневно, нам кажется, должны проводить это повтор этих тем. Жанагы бул темага жакын тесттерди балдар соп-соң аткарды дагы, ол сентябрда өтүлгөн темаларды аткарган жок. Бар класска балдар. Вообще у меня сильный класс, но есть 3 детей, которые действительно не смогли. Амина деген кыз бар, менин классымда окуткан мугалимдер билет. Амина, Ясмин деген кыз бар, Ясина деген кыздар бар. Ушулар они действительно не смогли справиться с тестом, потому что мындайда Жашкана өзү ошол өтүлгөн сабак боюнча аябай жакшы топтолуп, жакшы информация берип кеттиңиз. Мен жалпы ошо өтүлгөн изилдөө сабак боюнча маалымат бергим келип
жерге мугалимдин өзүнө жүктөлөт. Мага бул жерде жаткан жери мен биринчи жолу атышатам, эң сонун экен, мага абдан жакты. Эсилдөө сабактын бир жакшы жери бул жерде интерактивдүү талаптын, азыркы заманга талаптын эң бир жакшы жери бул топ менен иштетүү. Бул жерде балдар да топ менен иштеп жатат жана мугалимдер өздөрү ошол сабакты изилдеп, аягына чейин ошону топ менен ийне жибине чейин баарын ушундай разбирать кылып, анан сабакка пайдаланып жатышат. Мага жаккан жери изилдөө сабактын топ менен иштөө, бирин-бирине жардам берүү, жана балдар дагы көрдүңүздөрбү кандай бирин-бири группа атаандашуу жолу менен бири-бирине атаандашып, бул группа калбайлы деп, тээ группа артта калбайлы деп, бирин-бири алып кетип атышты. Сизге чоң рахмат. Сабак канчалык деңгээлде оор болсо дагы балдар алып кете алды. Сабак боюнча мен кайталанбай коеюн. Бир гана мен жалпы коллективге как сунуш катары айтып кетелим. Изилдөө сабагын өткөрүүдө сөзсүз түрдө ал дегенде бул параллель класстар көп да бизде. Обязательно сөзсүз түрдө проблеманы аныкташ керек. Эмне себептен ушул теманы өткөрдү? Проблеманы аныктап туруп, андан кийин максат коюшубуз керек да. Биз деген ушул акцент кылдык. Параллель алтынчы класстарда ошол русский язычный балдар болгону менен айрым балдар жанагындай пәтерлик формаларга ката келишет. Ошону оңдойт дедик. Себеби балдарыбыз дагы ата-энелер дагы келгенде менин балам жакшы сүйлөйт, орус тилинен, анан эмнеге 4, эмнеге 3 деп калып атпайбы. Андыктан биз балдарга акцент кылдык. Сүйлөп атасың, сүйлөп туура эмес түзүп атасың. Анан пәтерлик формалар туура эмес болот. Ошого багытталган иш тапшырган иш-чараны биз группе талкуулап өттүк. Анан тапшырмаларды байкасаңыздар бизде жана блоктук сонун негиздеп отпростовок сложному кылдык. Эң негиздеген балдарыбызды деген жанагы үчүнчү тапшырманы аткартканда ошо карточкалар менен деген прямо балдардын деген сүйлөгөнүн көрөлү дейт да, аныктап сравнивать этейт деп. Ушундай сабакта деген биз деген мен өзүм группама ишчи эле ошону тапшырманы берип көрдүм. Биз дегенде сынай бердик да, 6 класстын балдары толугу менен аткарылат экен ушу тапшырган жанагы падеждерди, склонение формаларын айтканга. Анан сөзсүз түрдө бир класста деген 100% аны айтканга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан деген тапшырманы дагы бергенде дифференцированный тапшырма бериш керек экен. Биз ошону билип туруп эле дифференцированный тапшырма эмне экенин баарыбыз билебиз. Ошону билип туруп эле изнимание чыгарып коюп турбуз да. Жанагы Ясмин, Аминалар дегендер, ал класста менде окуп жүргөн билебиз, албаган деген. Ошол балдардын деңгээлине жараша өзүнчө тест даярдашыбыз керек болчу да. План болуу деген сөзсүз түрдө 3 бөлүккө бөлүп алып, биринчи бөлүмдө эмнени кайталап эмнени жүргүзүшүбүз керек. Экинчи этапта основной теманы кандай өтүшүп, кандай метод приемдорду колдонушубуз керек болуп, анан рефлексияга өтөбүз. Анан балдар деген жерде аягында баалоо, балдар өзүн-өзү баалады, бирок эзе комментировать этип аягында балдар өзүн окусаң баарын беш кое беришет да. Анан кемчиликтерин атап, кайсы бирин кийин кандай кемчилик айтып туруп эзе өзүн түзөп койду. Siz o demiş, tecrübeli izilde saranın olmak çok olsa gerek. Kalığımız yanına atışıp atas, biz üçü bir kete kısıkta oldu da, biz cepte kadar bir konuşta oldu, şimdi aytsam. 3 grupa oturdu bu saatte. Birinci grupa, sizlere verildi, 6 okuşumuz yaptım, ben böyle yürüstükler. Ben üçlerden bir özümün videodan gördüğümse bir geçişim zaten bir olaraktan sebep verecektim, okuşuğa varmaktımda. Адырашытын айттым, эскертипти, моюн устабас адырашытын өтө жакын барыш үчүн эле биз баягы тажрыйбалуу мугалимдер болушта дипломду бар. Материалды беребиз, мугалим болуп турабыз. Ал эми окуучулар үйрөнүп аткан жашагандар болгондон кийин алардын жанына аябай жасканга чейин карап атпыз. Ушу жерде кемчилик болду дейм. Анан мен мындай бир ой келип калды, бир ой. Өткөндө башталгыч класстын мугалимдери аябай жашайт, анан бир маселенин ойго дейм. Эми бир ушулай дегенде жакын барып айле отуруп деле изилдесе болот да деп ойлойм. Анткени окуучунун айта турган оюна тоскоолдук боло алабызбы? Мен балам да бар. Андан тышкары мен бул жерден абдан чоң ыраазычылык билдирем. Мына тажрыйбалуу мугалимдер ушуну айттыңыз. Кереги дереже болуп мен байкоом дереге слайдты койгоюп жазап коесуң, же доскага сүрөттөр таап койсуң, бияк да экен да. Бир эле кетти стартта, ошондон ары эле 45 мүнөт тынбай
балдарды олдосу колдоп койсоң бала сүйлөп берет да, биз эми мындан окуш айтабыз да, не подсказывай, пожалуйста, өзүбүзгө ойлоп беребиз, ал биздин колдо. Мен сизге зачетти берем, сиздей коллега менен иштеш мен үчүн сыймык. Анан бұл басқасы немесе көп нәрселер айтылды. Азыр мен айтып кетейін дегенім, бұл балдардың қабыл алушының барлығын байқап тұрдық. Біз башында ошо музейде көрсөтөлүү, көрүштүн ошо сүрөттөрдү дегенде, балдар ошо аябай кызыгуу менен караштырып, бири-бирин чогултуп карасам деп көрсөтүшүп, аябай кызыгышкан. Ошол жерде суроо бергенде токтолбосо жооп берип кетиштер, подошли к музейге. А эгер ошондой жөн эле кургак эле китепте эметип койсок, балким жооп бере албаган да. Ушул жерде биз да ойлоп калдык, мугалимдер болчу, балки бир жогорку класстарда бизде орус тили боюнча жана лексическая тема деп атпайбызбы, ошондо Чуковдун, Корпоративдин, Өмүрбаевдин чыгармачылыгы боюнча темалар бар. Ошондо балким уюштуруп музейди көрсөтүп бериш керек да. Ошондо чоң жашанга впечатление болот экен балдарга. Ошол анан жанагы жолу өчүп калды сабак отургандан, ошондо өзүн жоготпой, балдарга дагы сүрөп, балдарга ошо өтүш калганы карабастан алысына тапшырып беришти. Саламатсыздарбы? Мен дагы биринчи жолу ушул изилдөө салонуна катыштым. Орус тилчилер тобу менен 6-класста сабак өткөрдүм. Сабак жакты, сабакты изилдеп башында планирование болду, чогуу жаттып, анан бирден жолу тапшырмаларды чогуу жардам берип атат колунуздан келген. Сизге рахмат, Айна Абдырашитовна. Надо чуть-чуть берем. Картину пишет художник и рисует. В чем разница? Оказывается, даже когда акварельными красками рисует, это акварельными красками так, это тоже рисует. Пишет художник только масляными красками. Пишет, уж о чем мы говорим, художник написал. А почему написана картина? Потому что масляными красками. А рисует художник только пером, карандашом. Вот это тоже было для нас интересно, что балдар деле көп нерсени билип калды, это же Литераторы – это художники слова. Это все писатели, поэты, есть художники слова, так говорится. Bizde rusский literaturadan берген контент өзгөчө статустан адамдар анткени баардык тажрыйбалууларда ошол эле жоопкерчиликти ошол деген мындан өзүнө анын арасында Айна Үсеновага ишеним белегимде окшогон мастер тренерлер отургандыктан бул сабак түзүүнү өз максатына толук жеткендиги көзүбүздөн көрүнүп турат. Мен абдан кубанычтамын. Мен ишенем сиздерге. Мен күткөм. Биз сиздерден көп үлгү алабыз, көп таянабыз. Ошо силердин кылган ар бир ишиңер биз үчүн чоң мотивация болуп эсептелет да. Мынакей отурган сиздерден кийинки муундардагы сиздерди көрүп оңдолуп, сиздерди көрүп ушундай иштеш керек экендигин сезип атат болушубуз керек. Анан могу жердеги сабак түзүүнүн максатын толук түшүнгөндүгүн Айна Үсенова өзү жакшы айтып кетти. Жөн эле сабакты өтүп койгон, ал ачык сабак болуп калмак. Бул жерде көрдүңөрбү, эмне биринчи проблеманы аныктап алды. Кайсы проблеманы чечиш үчүн ушул сабакты өткөн атабыз дегенде. Ушунусу эң эле сонунда ошо биринчи максатты коердон мурда проблеманы көрүп, анан ошо проблеманы чечиш үчүн максат коюп, анан максатка жетүүчү кадамдарды аныктап, биз ачык сабак болгондо бир эле аппаратчына даярданмакта ошол өтмөк, ага биз болсо анализ берип эле кетип калабыз. Бул жерде ошо 7 адамдан турган группанын эмгегинин результаты болуп атат. Мен абдан кубанычтамын. Берген сабактар сонунда интерактивдүү панелди коюп эчтеке мазмуну жок, балдарга жетиштүү сабак болбой калат. Жөн эле бор менен, доска менен эле жөн эле сүйлөп өтсө деле жетиштүү болот. Ошондуктан мен бул сабак абдан мазмуну терең сабак болгонуна толук ишенем. Мен абдан кубанычтамын. Сабакталганбыз ошо финансылык сабактуулукта бардыгы 11 киши, жогорку курактагы, орто курактагы, анан төмөнкү жаш курактагы
мынакей фамилиялар менен сүрөттөр турат. Биздин топто өтө жакшы бөлүнгөн деп бизде мактанып коелу. Бул сабакты биз даярдоодо баардыгыбыз бир түптүү 11-үбүзден чогуу катышып, бирөөбүз да келбей койбой, же болбосо кечигип калбай баардыгыбыз бир түптүү иштедик. Ошол сабагыбыздын жүрүшү мына биз ошол жанагы слайдтардан эметпестен көрсөтмөлүү кылып биз балдардын өздөрүн иштеткенде болду. Өзгөчөлүгүбүз акчаны кандай үнөмдөш керек, кандай сарамжалдуулук менен пайдаланыш керек, анан ата-эненин акчасы, өздөрү тапкан акчаларды кандай үнөмдөп сарамжалдуулук менен пайдаланууга жана турмушта туура колдонууга тарбиялоо деген чоң максатта иштедик. Себеби бул финансылык сабаттуулукта балдарда азыр көйгөй көп болуп атпайбы? Бала өзү акча таппастан ошол ата-эненин акчасын оңой эле коротуп, оңой эле жоготуп койгонго балдар абдан үйрөндү. Ошон үчүн ошол теманы биз 6-класстардын окуучуларына жеткиликтүү кылып жеткирип бергенге аракет кылдык. Анын үстүндө көптөгөн иштерди кылдык. Ошол иштин жүрүшү боюнча азыр менин кесиптештерим айтып берет. Башында чогулганда ар бир класстын өзүнчө тема уже даярдап койдук, жаш өзгөчөлүгүнө жараша. 6-класста акча дүйнөсүндөгү сабактуу жашоо. Булар азыр акча эмне экенин билишпей, эмне кылып короторун билишпей, жеңили келген акчадай көрүшөт. Анан биз буга чейин баардыгы саатына чейин биз акча деген эмне, канча акча короторсуң деген сыяктуу анчата 6-класстын окуучуларына баарынан алганбыз. Бул жерде ачылыш менен финансылык сабаттуулук деген темаларды баардыгыбыз көрдөбүз. Биз жакын заманай тартуу максатында окуучуларга ушул банкоматтан акча бердик. 200 сом анында эмне максатта бергени дагы азыр көрөсүздөр. Бул жерде билем деген ушул биздин Кыргыз Республикасынын жаңы түптөлгөндөгү жаңы чыккан сомдордун тыйындары тууралуу көрмөсүн ошол жерде сурасак кээ бир окуучулар көргөн эмес экен. Керек болсо ошол 10 сомду дагы көрүшкөн эмес экен. Биз аны ар бирине карматып көргөздүк. Баары эле монеталуу балдар экен. Анан бул жерде кыргызча видео бар. Бул нерсе сатып алуу үчүн керек бою. Мисалы үчүн машина, үй, имаратты сатып алууда жана жасаган жумуш үчүн айлык акы алабыз. Тамактануу үчүн акчага өзгө керектүү. Кыскартып өткөрөлү эле. Анан кийин айым музейинин барган саякат тууралуу окуучуларга тартууладык видео. Музейинде мага илгери акча жок кезде адамдар жашаш үчүн өздөрүндө болгон баалуу нерселерин бири-бири менен кыскартып өткөрөлү. Бул жерде ата тегибиз асыл металлдарды да колдонгон. Такие серебряные копытца. Бул күмүш такалар. Булар жамбы деп аталат. Мына булар 3 түрдүү. Алар баалуу металл. Бул жерде ошо акчанын жаңы азыркы убакка чейинки акчаны анан ошо кыз ошо акырында баарын түшүндүм деп ошол биз кыскача ошол кайтарым байланыш жүргүзүп баарыбыз кайдайбыз. Биринчи суроо сизге. Биринчи акчаны ким тапкан? Бүтөлөр туруп бул жерден ошо өзгөчөлүгү көп суроолорго ошол жогоруда көргөзүлгөн видеонун негизинде биринчи акча колдонгонбу же кем колдонулганбы, ошондой эле кайсы жылдары дүйнө жүзү боюнча кайсы кырымда акчага өтүлгөнү жана эмне себептен өтүлгөнү жөнүндө кайтарым байланыш жүргүзүлдү. Анан эң жакшы жагы ошол балдардын түшүнүгү абдан жакшы экен. Билбей калат го деп түзүп атканда ойлогом, бирок баардык балдар абдан жакшы жооп беришти. көп нерсеге короторун анчатадан көрдүк дагы анан кээ бир ушул копилканы деле кызыкпайм деле деген суроолорун көрүп анан атайын дүкөн поезд уюштурганбыз. Ким эмнени сатып алат экенин Башында бала сабак башталганда биз банкоматтан акча алдырып бергенбиз. Ушул жерден балдардын эң кызыктуусу деген ушу банкоматтан акча алганда аябай кызыгышты. Анан жанагы дүкөндөн бир буюм керектүү буюмарды сатып алууга керек да. Ошондо деген балдар ар түрдүү болуп кетти. Көпчүлүк балдар деген биз вкусняшкаларды сатып алышты. Ошондо бир бала деген менден эчтеке сатып албайм, менин копилкам бар үйдө, мен ошого салышым керек болчу деп аны айтты. Мени сатып керек болсо, а мне ничего не нужно, вкусняшкам кереги жок. Мен деген дептер ручка алайын десем, аны бар жок экен деди. Ошондо айбай кандай сакташ керек экенин ушул жерден өзү көрсөтө алышты деп ойлойбуз да. Бизде аябай кызыктуу соода болду.
акчасын кайтып бере албай товарыбыз жетпей калды, оптогон кеши барды. Анан бул дал өзгөчөлүк ушул дүкөн пакет товарлардан окуганбыз. Ошол бир кызга суроо эмне үчүн ошол мөөнөтүнө карабай алдым десем, а мен жөн эле сүттү жакшы көрөм, аны карабай дейт. Анан 2 күн болуптур, өтүп кеткен десем, үйгө барганда ал сүт ирип калган. Отравление бошонгон кайра. Ден соолукка зыян деп түшүндүрүп, мындан кийин ошол жанагы мөөнөтүн карап жүрүп, мындан финансылык сабаттуулукка кирерин түшүндүрдүк. Анан кээ бир окуучу жооп берди, ошо карасам эчтеке жок калыптыр, анан мен ушуну алып алдым депчи, баягы биз ойлонулбаган иш экенин да түшүндүрүптүк. Анан биз ошо сурамжылоо жанагы 200 сомду эмне кылып коротту, ошого биз атайын сурамжылоо барагын тараттык. Буга киреше деген эмне экенин айттык. Бул ошол 200 сом. Кайра эмнеге короттук, канча сому, канчасы калып калды дагы калдык. Аны копилкага салса болобу, дагы эмнеге колдонсо болот деген максатта ошону толтуруп беришти. Анан беришти чыгышында Бул жерде болсо ата-эненин баягы акчасын аябай күндө бала акча сураган тууралуу. Анан ошо өзүң акча таап кел десе, анан аябай жаны кыйналып, баягы күндө атасы ошол акчасын тытып ыргыт деп, аягында батка чалып десе, ошо батка кошо жыгылгандыгы тууралуу айтып бердик балдарга. Кандай тартоолор экен, ал эми ата-эненин акчасын силер оңой эле коротуп коятканыңарды деп турган. Биз балдардан сурамжылоо айтсак, балдар ойлонуп калышты, ичинде эле депчи. Биз карап турдук, кызыктуу болду. Бул жерде ошо байлардын хоббиси деп орусча бар экен, хобби богатых и хобби бедных деген. Ошону да тааныштырып кеттик. Ашыгып бош убактысын жаңы билимдер бул жана курстардан немецкийди билсе англис тилде окуса болот, ашыкча эмес дегенди түшүндүрдүк. Анан бул хобби бедных деп кедейлердин хоббиси. Социалдык тармакта отура берери, оюндарды ойноп, анан кереги жок нерсени ойлонулбай эле жакшы көрүнсө ала берген, бул дагы ошо кедейлик алып барганын түшүндүрдүк. Анан ошонун баарын айтып бүткөндөн кийин ошо финансылык сабаттуулук жана соодалыгынан башталды. Бул адамдын акчага байланыштуу ойлонулган жана жүйөлүү чечим кабыл алуу. Ошо экен деп алып алганы бул дагы ошо финансылык сабаттуулукка жатпайт экенин айтты. Ойлонулбаган деген эч нерсе жок калыптыр, мен ушуну алып койдум дегени. Ошол жерден азыр видеодон көрөсүздөр, мен точилкам жок болчу деп точилка алыптыр бир окуучу. Демек керек оңгот алыш керек экенин түшүндүрүп айттык. Анан ошо киреше жана чыгашалардын сөзсүз эсеп жүргүзүү керек экенин түшүндүрдүк. Башында айтып кеттик, баарлашуу саатына чейин окуучулардан анкета алганбыз. Анан ата-энелер үчүн дагы үйдөн анкета алып келишкен окуучуларыбыз. Мен акча өзүм экономия кылмак, керек болсо керек нерсе сатып алам, кереги жок сатып албайм. Бул ушул окуучулар үчүн анкета. Бул жерде акча деген эмне деген жана биз суроолор кеткен. Ошондон кийин жана видеону түшүндүрүп бердик, акча эмне экенин түшүндүрүп. 100% жок деп жооп бериптир. Демек булар кичинекей дагы сен акча чогултасыңбы дегенде көп балдар ооба дептир. Кээ бири жок, копилка кызыктырбайт дегендер бар экен. Анан бул жерде ата-энелерден сурамжылоо. Бир жумада 2 жолу же бир жолу 40 сомдон берет экен. Ал кайра ошо окуучу жазыптыр 40 сомду эмнеге коротконун. Копилканы эч нерсе акча коротпостон колубуздагы бар нерседен жазап, мына сиздер көрүп тургандай бул 3 айлык жарыяладык. Ошол катышып башташты. Анан биздин ошо жазган копилкалардан сиздерди алып, акча үнөмдүү айлыгына катышсаңыздар болот. Бул болот экен деп дагы мүмкүн, андан көбүрөөк чогултканга презентациясынын баардыгын YouTube'га жүктөп, ссылкасын да айтып койдук. Биз аны агайларга ыргытабыз. Анан кийинки сааттар финансылык сабаттуулук бул акчаны туура колдонуу жана адамдардын финансылык маселелерин жакшыртуу жана ошондой эле карыздардан кутулуу жана өзүнүн жеке бюджетин түзүү боюнча жана бул жерде кыска айтып коелу, бул ата-энеге кыска сын айткан бала болчу. Анан ушул атайын интервью алып келиптир дагы, анан апасынан сурап атат, апа сиз биздин мектепте жүргүзүп аткан акцияга катышасызбы? Апасы сөзсүз деп жооп берди да. Анан аягында бул балдар жөнөшүп кетсе, биздин банкомат тоголонуп кетсе, айтып атпайбы, силер дагы экономить еттиңер, бир күндө эле
го банкоматтан айтамын, биз дагы экономикти, себеби биз аны атайын сатып алсак, андан чоң акча келет деп анан айтып, уялып күлүп калдык, аябай кыйын болот экен. Бир секунду ал түнкү 3:30 туруп иштейдин, тапкан акчасынын канча бир бөлүгүн топтоп, ушул азыркы дүйнөгө таанымал бай адамдар болгон жөнүндө биз мотивация катарында ошо видео менен тааныштырып, анан сарабызды жыйынтыктадык. Бул Албыртасын окуучулары өтө активдүүбү же ушундай сынсызга кызыктуу болду, билбейм. Баардыгы жакшы катышат экен. Кол көтөрүп, баары активный катышты. Ошо YouTube'дагы видеосун салып коебуз, ссылкасын көрсөңүздөр болот. Ойлоп турган жаман бактылуу өзүнчө кыйын болот да. Ушундай бир идеяны баштап анан ошону ушунчалык бир жогорку деңгээлде алып чыккан сиздердей асыл адамдарга терең ыраазычылык билдирем. Азаматсыздар ойлонуп баштадым мен булардын канчоосун каяка жибериш керек деген ой келчү. Булар бул кебедес менен кете берсе жылдын аягында точно дубайлардын баарын багындырып эсимде олорабы деп ойлонуп турам. Тамаша, бирок абдан сонун, өтө сонун. Бул жерде силердин өзүңүздөрдүн биринчиден деги эле жалпы интеллектуалдык жалпы деңгээлиңер жогору экендигин көрсөттүңөр. Экинчиден методикалык жактан даярдыгыңар, балдардын ошо жаш өзгөчөлүгүн эске алгандыгыңар, анан эң бай методикалык капелка топтопсуңар. Бул баарыбыз үчүн керек. Анан үчүнчү эң эле бактылуу болуп турган менин ата-энелер чогуу материал даяр болуп деп отурам. Ар бир жолу чогушта жана 10 күн өткөндөн кийин чирip була билген да азыр жыргап калдым. Ошо эжелер менен ушул материалды алып туруп биздикилер ушинтип өтүп атат деп айтып койсом деле уктап болчу мунун баарын айтып чыксачы. Ошондон азаматсыздар, бул биздин креативдин чоң методикалык капелкасы болот деп ишенем. Биз дагы капелкаларды бирден алып коюп ичине акырындан акча чогултуп мартта биз дагы тиги кошумча кылалы, бул акцияларга катышалы. Бул балдардын эгерде жашоосунда бир мындай жери пайдалуу болуп калган болсо өтө сиздердин сабагыңыздар максатына жеткен болуп эсептелет. Буюрса белки класстарга ушул эле темалардан өтө сонун. Ушулардын эми Ислам Акимович Алтыным эжелердин жакшы идеяларын биз жерге бир методикалык жактан сабактуу материалдарды бир эле сабактын ичине эмне деген нерселер камтылыптыр. Укмуштуудай 2 айдан баштап аягы Стивен Джобстун демесине чейин өмүрүндөгү айрым маалыматтар боюнча жеткенге чейин балдардын практикалык иштегендерин баарын бириктирип туруп муну чыгарсаңыздар ушундуктудай бир башка мектептин мугалимдери пайдалуу иш кылган болот элеңиздер. Сиздерге ага айткандай өмүрүңүздөргө береке берсин. Ушундай башкаларга жарыңар чачып пайдалуу бир билим, кичинекей пайдалуу билим берсеңер да ошо Алла Таала астында силердин даражаңар жогорулап атат. Мен абдан кубанычтамын ушу ишиңердин ийгилигин көрүңүздөр. Ар бир айтылган ишке ушундай жоопкерчилик менен мамиле кылган ушундай мугалимдер бар үчүн креатив өзүнүн атын чыгарып атат. Ошондон сиздер менен узак кызматташууда ийгиликтерге бирге жетели деймин. Мындан аркы да ишиңерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат.